Semüyümdün kabatırlanıp Günü tünü uqtabay sanaga batıp Kara çaçın ağartıp bizdi çoğoytun Rahmatımdı aytsam da tamanından öpsöm da azdık kıla tapakem. Familiyam Qozubаева. Atam koyğon eken biz apardık. Hazır Sapargül deşet de Sapargül boyunca yaşap kelatam. Oşo. Anan tulup öskön jerim Oşo Ulus Sovet rayon Çalma айылынан tulup öskön. Kalkosçunun юбилейсинде эле тулуп эле ошо боюнча эле келет азыр. Өзүм бала чакам менен турам. Жолдошум 90-жылы каза болгон. 3 баланы тарбиялап өстүрүп, өз ордуларына, конучолоруна кондуруп дегендей Кудайга шүгүр, азыр өз жайында үй бүлөлүү бардык. Балам, бирок балам үйлөй электим да, эми үйлөнөм деп атат эми. Балдарыма мен турмушума байланыштуу билим бере алган жокмун. Себеби булардын атасы каза болгондон кийин өзүм жалгыз тарбиялашка туура келип калды. Анан өзүңөр билесиңер эми жалгыздык биздики тууган урук, ата-эне же болбосо жакын тааныш билиш дегендей мен болгон жок анда. Өзүм жакка тарбияладым. Эми 11-класска чейин окуттум, Кудайга шүгүр. Андан буяка жогорку билим бергенге мен немем жеткен жок. Күчүм деле жеткен жок, чынын айтканда негизинен. Анан каражат деле жеткен жок. Анан кыздарым ошол эле билим деңгээли менен эле калышты, бирок кыздарым Кудайга шүгүр турмушунда өзүнүн ордун тапты деп ойлойм, бактылуу эле жашап атышат. Анан балам ошо эми Кудайым жалгыздын жары Кудай демекчи, Кудайым өзү жар болуп, азыр Кудайга шүгүр мага үй алып берип, жай алып берип дегендей бардык нерсе артта калды. Азыр ошо немени Национальный университетти бүттүрдү, иштеп атат. Силердин кесибиңерде иштеп атат мисалы үчүн эми айтчу болсом. Аллага шүгүр бергенде. Азыр эми Кудайга миңмертеме шүгүрчүлүгүмдү айтам. Бардык нерсе жетиштүү, Кудай эл катарыбыз. Көптікте паре кирмесең, көз отуң менен сүйлөшөм. Көрүнбөй койсоң болбой уче көңүлдө сырды билбесең. Көрүнбөй койсоң болбой койчу көңүлдө сырды билбесең. Ал олуп күйүп жаш жаным мен ашыктык отун жаккамын. Açılba surdu oyundun sen aşkıçın istep tapmadın. Açılba surdu oyundun iyi koyçu aşkıçın istep tapmadın. Süyem de açık aytpadın, cesum saytıp dele kappadın. Sır keres canday mostoyup sen sırыңды içke katpadın. Sır keres canday mostoyup iyi koyçu sırыңды içke katpadın. Ertelep turup mamıttan menem gerke koşo jarışsam. Ömürdün uzak yolundan ben özümdü sağa tanıtsam. Ömürdün uzak yolunda iyi koyçu özümdü sağa tanıtsam. Göptikte kare girmesen göz otun mene süylöşün. Görünböy koysan bolboy uçe göңүлдө sırdı bilbesen. Görünböy koysan bolboy iyi koyçu göңүлдө sırdı bilbesen. Görünböy koysan bolboy o degi göңүлдө sırdı bilbesen.
кесипке бала кезде эле мектепте баягы кружок тигиндей мындай деген болот го. Ошого катышып жүрчүмүн. Анан кийин биздин балалык кезибиз кичине оорураак өткөн. Себеби деген илгеркиге эле кошулуп калдым мен, илгерки поколениеге. Бир эле автобус саар менен келип кечинде ошо боюнча жатып катташанан чыгып алып центрге келип ыр чорго катышкандар, кружокко катышкандар катышчубуз. Анан кийинчерээк 8-класска барганда Ошко чейин алып келишти. Бир бала кезде билбейм, азыр унутуп деле калдым. Бир гезиттен чыга калган эле Сулайман тоосуна арналган ыр экен. Ошону эле өзүм эле оон чыгарып, өзүм эле ырдап, өзүм эле ошентип көркөмдөп алып эле ырдап жүрдүм. Анан ошол ырым менен Ошко чейин келдим. Өзүм негизги мындай театрга иштейин деген оюм бар эле, бирок каяка барып иштешти билбейт элем да. Анан мени окуткан класс жетекчим бар эле. Азыр ааламдан өтүп кетти. Урият эжеке деген. Ошол эжеке көп салым кошту. Сен деген театралный Ташкентте институт бар, ошого окушуң керек деп айта берчи. Анан айланып тегеренип отуруп, Ташкентке деле жеткен жокмун. Негизинен ошол өзгөндө билчилемде катышып келгенде. Клуб бар эле. Анан ошону таап, ошого барсам эжекем неме болуп, заведующий болуп калыптыр Дом культурага. Анан ошол ишке алды. Ошо боюнча эле 1968-69 окуу жылында биз биринчи выпуска болуп 10 классты бүтүргөнбүз да. Андан кийин 2 жылдан кийин 11 класс болду. Ошондон бери 1-сентябрда келгемин. Эми ошо эмгек жолун баштасам деп айтсам адашпайм да. Ошол жүрдүм. Биздин кезибизде айлык дегенди эле билчү эмес, башканы деле билчү эмес. Биз командировка деген, гастрол деген болот эле. Айда десе айдап, кеттик десе кеттик. Ошончо жүрүп, ошондо бир жерден эле жүрдүм. Ысыгына күйүп, сугуна тоңуп дегендей акча каражатка деле караган жокмун. Кудайым эми жеткирди баардыгын, тегиз, Кудайга шүгүр. Анан ошо боюнча эле элдик театрдан эле башым чыккан жок. Талантым ошо боюнча эле 10-ду бүткөн боюнча эле Кудай берген, өзүм туаса деп койсом деле адашпайм. Ошо менен эмгек жолун баштап, ошо менен эле өмүрүм өтүп пенсияга чыктым. Пенсияга чыккандан кийин деле 7 жыл иштедим. Иштегенден дагы эле менин курамдаштарым иштеп атат, досторум. А мен мына кыздарым бала чакасын багып берип коеюнчу. Булар ордунда бутунда туруп алсын деп, ошо кыздарым бала чакасына карап иштебей калдым. Азыр Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Иштебейм деп деле нааразы болбойм. Эмгегим жерде калган жок. Ошондо маданият тармагында Өзгөн элдик театрында 46 жыл иштедим. Кудайга шүгүр. Бизде Зулайка Акматова, Аттокур Базарбаев деген улуу инсандар болгон. Ааламдан өтпөй, азыр Өзгөн элдик театры Зулайка Аттокур Базарбаев атындагы элдик театр болуп калган да. Ошол биринчи бала кезимде келип, 10-ду бүтүп эле келгенде мен Зулайка Акматова эжекемдин колуна келген. Ошонун көп тарбияларын алдым. Биз билбеген нерселерди үйрөттү. Улуулар урматтап, кичилерди сыйлап дегендей. Анан мен негизги жетишерлик нерселерими айтсам, а кезде койгон пьесалар мындай атын атачу болсом, Ашырбай деген пьесаны койдук. Байдын байбичесинин ролун аткардым. Андан кийин немеде Азербайжан эл драматургу атын унутуп атам, ошонун бир пьесасы бар экен. Эме деген Шараптын сандыгы деген. Ошо Шараптын сандыгы деген пьесада башкар Мунавар деген кендин ролун аткарып жогорку деңгээлде жетишкендикке жетиштим. Республика боюнча биринчи место орунга чыктык. Анан ошо телевидениеден берди. Ошол көрүнүктүү нерселерими айтып отурсам, азыр эми эсимден чыгып калды. Көп эле комедияларды ойной турган болчу болсок, Жарылбаган бомба деген бир көшөгөлүк пьесабыз бар эле. Муну менен көп жерлерди кыдырдык. Казакстанга бардык, Тажикстанга бардык, эми Кыргызстан эми өзүбүздүкү. Бул барбаган жерибиз калган жок. Ар кезде биз чыгып турбасак, бизге тыйын да бербейт болчу, айлык деген да билбейт болчубуз. Гастролго чыксак берет эле, болбосо отуруп калат эле. Ушинтип эмгектенчүбүз, ошентип жакшы жаштыгым, күндөрүм, жакшы күндөрүм ушу театр менен өттү. Bayqala, qanday adam qartay
ата канат колдон келер иш болсо албайт белем 25'ti кайталап албайт белем 35'ti кайталап şarap içtik ak yüzümden kaydağa biz geçtik kocaştık degen dairadan biz adamız altın emes yerdeki biz gömülsö geçkin başpayt kayradan men gömülsöm echkim açpayt kayradan ömür çirkin uzunduğun kim bilir ata kanat sokkoy kalat bul yürek sıylaşalı ömür ötüp ketkeniçe Göğül kalı ölümden da güçtürük Göğül kalı ölümden da güçtürük Sıylaşalı ömür ötüp ketkeniçe Göğül kalı ölümden da güçtürük Өзгөн элдик театры мындай озгаларлык театр. Мисалынан Кыргызстан боюнча Алай элдик театр, Совет элдик театр, өзгөн элдик театр. Үчөөнүн алдына ат салышкандар азыраак эле болот да, азыркы деңгээлге чейин. Анан кийин ошолордун ичинде мен эң көрүнүктүү ролдорду аткаргандарым, тиги эсимен калгандарын айтсам, Жарылбаган бомба деген бир көшөгөлүү комедиябыз бар, ошону менен бияк Тажикстан, Казакстан бүт баарын кыдырдык. Казакстанга барганыбызда Раматылык Байкез Ырысбай Абдыкадыров менен кошо бардык. Бүт Казакстан боюнча кыдырып 3 ай жүрдүк. Бир күндө 3 сеанска чейин койгон күндөрүбүз болуп атты. Ал кезде микрофон деле жок, эчтеке деле жок, кайрылуу деле жок, ушу свет жок жерлерде тиги жыгачтын башына чүпүрөктү байлап алып мынтип жагып коюп ырдап чорлогон күндөрүбүз деле аябай өттү. Иши кылса ушу совет доорунда мен айтсам жаңылышпайм, кыйынчылыгыбызга карабай, башкабызга карабай, тыйын тыпыр бербегенине карабай сахнага жүрүп ушу өзүм кесибимди, Кудай берген талантымды ушу элге тартуулап атканыма ыраазы болуп эле ушинтип эле өмүрүм өттү да. Азыр эми ар кимибиз ар жакка таркап кеттик. Төкөлдөш 4 кыз деп төртөөбүз жүрчүбүз. Дилбар Перматова деген досум бар эле, Асан Оморов деген, анан Айша Туташбаева, Айсалкын Исабаева. Ушу төртөөбүз тең курман болуп, тең ушу театрдын немесин жөлөмөлөп, ысыгына күйүп, сугуна тоңуп, кимибиздин үйүбүздө чайынан даяр болсо ошону жүгүрүп барып ичип эле, эчтеке карабай эле, курсагыбыз тойгондо ыраазы болуп, сахна көрүп, элди кубантканыбызга ыраазы болуп эле жүрө берчүбүз. Анан азыр эми ошол досторумдун бирөө эле Айша Туташбаева деген калды, иштеп атат. Азыр пенсияга чыкса деле иштеп атат. Өзгө эми алга элдик Мамат Омаров атындагы элдик филармония бар. Ошондо көркөм жетекчи болуп иштеп атат азыркыга чейин. Анан кийин Дилбар досубуз, Айсалкын досум ошо пенсияда өзүнүн турмуштарына байланыштуу жай-жайына кетишти. Анан ошо балалык кезде өткөн чакты эстесем, өтө ыраазы болуп кетем. Себеби жокчулукту билбей, барчылыкту билбей, тапканыбызды ортого салып эле бирибиздин тамагыбызды бирибиз тартышып ичип эле, ушу театр деп эле жан берип эле күнү айдаса деле, күнү айдаса деле малчыларга, ал кезде сайыздын кезинде малчыларга айдачы тоонун башына кышты дебей, жайды дебей, балабызды көтөрүп алып эле автобустагы кайдагы автобус бир грузовой үйлүү машинабыз бар эле. Ошону менен эле кете берчүбүз. Ошо менен жыргап эле таң атканча тиги сыйлап, бул колхоздон уктап турукчаңда эле тиги колхозго жетип, тиги колхоздон деметке тиги колхозго ырдап жүргөнүбүзгө кубанып эле жүрүптүрмүн. Каерде бир үн жетпеген, баягы эмби машина бара албаган жерде өзүбүз тандап алчубуз аны.
Себеби дегенде ошол жерде кишилер көп келет, концертке акча көп түшөт деп ушу темада биринчиден. Экинчиден барыш керек, элге тааныш, элди ошол укпаган элди угузуш керек. Бул жакта концерт келди, артисттер келди деген байгылардын сүйүнүчүн кошо бөлүшүбүз керек деп. Кышты жайды Кудайга шүгүр ошолор телечибиз, эл аябай жакшы. Микрофону жок эле жөн эле мындай эле туруп алып ырдай берчү. Укмуш кабыл алчу, жакшы кабыл алчу. Спектакль деле койчубуз, концертибизди деле койчубуз, сыйын деле көрчүбүз. Курманбек Умаров деген партнерым бар эле аламдан өтүп кетти. Ошол экөөбүз көбүнчө дуэт кылып элек, жаштык кезден бир элес. Бөдөшүптүн сүйгөнүмө иши ошо эски ырларды ырдачыбыз да. Анан кийин Жеңишбектин ырларын ырдачымын көбүнчөсүн. Анан эми азыр эми ырдалбай деле калды болуш керек. Эми мен Алмаканды ырдачымын, Атай Оңбаевдин. Көбөлөр бир сахнага бир чыкканда бир 6-7 ырды ырдамайын кирбейт элек да, эми ошо партнерим экөөбүзчө ошондой ырдачыбыз. Ай ушул сен кей бергенсиң, мен үчүн сен канча кайгы чегенсиң. Мен кетерде беттен өбүп кучакта, кагылайын каралдымай кайраттуу бол дегенсиң. Ошо бир жакшы жетекчи келип калды, ушу Талипов деген. Ошол мен өзүмдүн жеке пикиримдейм. Ошол маданият кызматына көңүл бөлүп калды да. Бизди баягындай эметпей, кайерге барсак биринчи маданият артисттерди, эми негизинен биз артист деп эле аталабыз да. Артисттерди карагыла. Биринчи артисттердин тамагын бергиле, анан кийин ишке киришебиз деп. Үй жай деген деле билбедим. Үй жай деле жок, ошо квартирадан квартирага көчүп дегенде ушинтип жүрдүм. Анан кийин күндөрдүн бир күнүндө анан бир катуу сестене турган бир сөздүн бирөөдөн анан оказывается үйлүү болбосо болбойт экен деп анан ошол эки Талипов мага эсте калаарлык нерсеси ушул кезге чейин анын жакшылыгын унутпайм. Үйлүү болбосок болбойт экен деп ошо кишиге анан кийин арызымды жазып алып анан кирдим. Кирип анан ошол эмгегим жерге калган жок. Ошол үй берди, үйлүү кылды. Ошол үйдө өмүр бою жашадым. Бобек Ибраев анан ошо Шараптын сандыгы деген спектаклды коюп атабыз. Жогорку деңгээлде 3 көшөгөлүү чоң спектакль экен. Анан ошол эки Бобек Ибраевдин койгон спектаклдин негизинен мен өтө чоң даражада, өтө чоң негизги максатыма жеттим деп адашпай айтам да. Себеби дегенде мен ошондо башкы рол эмес, мындай эле катардагы эле Мунавар деген 3 айлык келиндин ролун аткарып, ошол спектаклдин аркасы менен маданияттын мыкты кызматы деген медалга жетиштим. Бобек Ибраев кыргыз эл артисын менен мен мындай эмеден эле көрчүмүн, телевизордон эле ошол кезге чейин. Анан биз деген бир баладай, бир энедей болуп келип биз менен аралашып, айрыкчасын башкасын айтпайм, мындай жашыруун түрү жок. Көбүнчөсүн мага көңүл бөлүп койду баягы кишичи. Себеби дегенде мен эчтекени бүткөн эмесмин, театралный мындай билимим жок. Жөн 10 класста эле бүтүп келгенмин. Анан мындай эле бир сыйра текшерип көрдү да, ким кандай канча жыл иштеген, балекет салекет ушундай эле. Анан мен жөн эле мынтип эле айгачы музыкалаштырыш керек экен. Бизде музыкалаштырыш деген тема болгон эмес да элдик театрда. Баягы музыкалаштырыш керек экен. Анан музыкага тандаганда ошол Азербайжандын музыкасын коюшка туура келип калат да спектаклга. Анан менин немеме тансага түшүп мындай чыгат да сахнага. Менин немем музыкама таппай атат. Мен айттым, койчу Бобек, ошо кыйналбай эле коңузчу өзүм эле мынандай кылып эле чыгып эле өзүм эле музыкам өзүм эле ойноп. Ой, болду, ошогончо эле кете бер. Болду. Сага мен режиссерлук да кылбайм деди. Сен өзүңдө экен, режиссерлук талантың өзүңдө экен.
Болду, мен бияк менен иштей берем деп эле бошотуп койду. Мен өтө мактанып, сыймыктанып турган жерим ушул улуу кишилердин аркасынан мен улуу деңгээлге, улуу даражага, бардык нерсеге жеттим деп жаңылышпай айта алам да. Мен ал кезде жаш кыз элем секеле, сен да бала оздун сүтүң кетеле. Жар боруна орок менен уйгуруп, ой, жаңы гана көчүп келдик дечеле. Жаңы үйлөнүп биз көчүп келдик дечеле. Кемпир десең мени колдон жетеле, чалым иде мен да сага эркеле. Чалым байкуш чарчадың деп жумуштан, ой, чай кайнаткан күндөр эстер кетеле. Чай кайнаткан ой күндөр эстен кетеле. Эми көрсөң мен бирөөнүн аягы, ыраңым жок сага таныш баягы. Зырпылдатып жүрөктөрдүн кагышы, ой, кайда кетти эки бетти жамалы. Кайда кетти ой эки беттин жамалы. Коштошордо комай кармап колумду, сагынба деп санга бөлдүм оюңду. Жаш кезектин эстелиги болсун деп, карап турдук каран үзгөн жолуңду. Карап турдук ой каран үзгөн жолуңду. Кыз кезектин эстелиги ушул деп, ой, карап турдук каран үзгөн жолуңду. Карап турдук ой каран үзгөн жолуңду. Өкүнүчүм эмне? Өкүнүчүм эми телеге тегиз эч ким жок го бул дүйнөдө. Бир өкүнүчүм ушу бала атасын көрбөй калды да. Ушул күндөрдү көрсө болот эле биз менен кошо жүрүп. Ушул доорду сүрсө болот эле деген өкүнүч бар. Жок эмес, ушул өкүнүч бар. Мен өкүнбөйм. Мен маданиятты сүйгөнүмөн, ошол Кудайым мага ошол эки кичинекей болсо дагы, илим болсо да кичинекей ырдуу мага жүрөгүмө тартуулап, ушундан күн көрөсүн, ушул кесипти аркалашын, сага берген эмем ушул деп Кудайымдын бергенине мен ыраазымын, өтө ыраазымын. Ошонун аркасынан тиги акча деп көп кеткен жокмун, элчилеп тияк бияка баскан жокмун. Ошол эле бир эле жерде өмүр бою жүрдүм. Жоктой болуп, барда болуп, жокмун деп деле ыйлаган жокмун, бармын деп деле сүйүнгөн жокмун. Кудайга ушунчалык сүйүнөм, ыраазымын, көргөн күнүмө бергенине ыраазымын. Элибиз аман болсун, тынч болсун. Бала чакасын күнү күчүн көрсүн. Эч качан жаманчылык болбосун. Ушул мен деген Кыргызстан жакшы мамлекеттердин катарына кошулсун. Эч кандай жаманчылык Кудай ыра көрбөсүн. Eneki meneki